Дордой базарына жақын жерден ай сайын кірешесі бар болған ушул объект сатылат. Кірешесі бул жерде иштеп турган банясы, төрүндө квартирасы, үй ээси жашап жаткан үй, чоң жаңы салынып жаткан үй дагы бар. Жолдордун кенен асфальт түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар. Видеону жогото албайсыңыздар, лайктан басып сакталыңыздар. Сатылуучу үй Дордой 1де жайгашкан. Сиздер бар үчүн Ибраимов көчөсү жана Эмгекчил 3 көчөнүн кесилишинен эле түз барып туруп эле Ибраимов 3төн солго бурулсаңыздар үй жайгашкан. Бул жерден Ак суу базарына жакын аралыкта болуп калат туугандар. Мынакей. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы. Сиздер жанагы Эмгекчил көчө менен түз эле келесиздер дагы. Ибраимов 3төн солго бурулсаңыздар эле жолдун батыш тарабынан мынакей ушул объектти көрө аласыздар. Анан бул жагынан болсо объездной менен да кирип чыксаңыздар болот. Объездной тарабы эле жакын болуп калат туугандар. Жол кенен асфальт экен. Электр энергиясы, суусу бар. Центральный канализация келген, аны кошуу керек, жакындагы ишке берилет экен. Үй боюнча айтсак, бул жерде жаңы салынып жаткан, узун турасы 14,5-га 10 болгон мондай үй, плюс подвалы менен. Анан бул жакта дагы банясы, ай сайын кирешеси бар, квартирасынын үй ээси өз жашаган үйү. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Жалпысынан жердин аянты 6 сотук болуп туганда караңыздар. Түштүк чегара тетиги забор бүткөн жерден дарбаза, түндүк чегарасы болсо бул забор бүткөн жерге чейин мектеп, бала бакча бар, плюс Дордой базарыга дагы жакын аралыкта жайгашкан. Дарбазадан киресиздер, машина койгонго жер кыласыздар туугандар. Анан төрүндө мына караңыздар, узун турасы 14,5-га 10 болгон, чоң ушундай сейсмопояс колоналары куюлуп, плюс подвалын негизинен бир цех катары колдоноюн деп салган экен. Андан сырткары ай сайын кирешеси бар болгон банясы иштеп турган, андан кийин үй ээси өз жашап жаткан үй, андан кийин болсо дагы ай сайын кирешеси бар болгон квартира. Ал квартирада кире бериш, кухнясы, душ, анан спальня бөлмөлөрү менен экен. Андан ары баняны сиздерге бир сыйра көргөзөйүн. От жакмай тарабы тетиги болуп калат, тесттен киресиздер. Бул жагы болсо киргенде ушундай раздевалкасы, бул жагында болсо жуунчу бөлмөсү. Андан кийин парилкасы экен туугандар. Туугандар, бул жакта банянын от жакмай жери кенен экен, караңыздар. Бул жактан от жаксаңыздар, бул жакка көмүр түшүрүп коесуздар. Ушундай кенен бөлмөдө жайгашкан. Андан кийин бул жагынан отопленияның котелу жайгашкан бөлмө. Бул жакта үй ээси өз жашап жаткан жана квартира кошулуп, жалпысынан 70 квадрат метр туугандар. Полный курулуштар кирпич экен. Жана ушундай эле тетиги квартиранын төрүндө дагы бир квартира салганга фундамент куюлган, плюс кирпичи дагы даяр экен мына туугандар. Бул жакта могу сөрү тапчан. Бул дагы калат туугандар. Анан могу төрүндө деле бир курулуш класстары караңыздар. Кенен эле 6 сотук болгон жер. Негизинен бул жакта, Дордой жакта билесиздер, гостиница салып алектенгендер бар. Квартирный бизнес кылгандар бар, швейный цех менен алектенгендер бар туугандар. Эми сиздерге бул үйдүн ички тарабын бир сыйра көргөзөйүн. Бул үйдүн кире бериш прихожка, андан ары карай жүрсөк тамактануучу жай. Бул жакта калган бөлмөлөрү. Түз кирсеңиздер, бул жерде мынакей тамак даярдаган жайы, газовый плита, раковина, кухонный мебелдерине чейин. Ары бери карай жүрөбүз. Оң тарапта бир бөлмө, азыр жагында жакын цех катары колдонулат экен. Документ, кызыл китеп, куплю-продажа, техпаспорт баары ээсинин колунда. Келгенде ички тарабын карап көрсөңүздөр болот. Анан бул жагында болсо дагы бир ушундай чоң бөлмөсү туугандар. Туугандар, үйдүн эзи кирүүчү эшиги бул болот экен. Анан экинчи тепкичте болот окшойт ары жагы. Бул жактан подвалга киресиздер. Аркы тети эшиктин ордо калтырган, ал жер котел болот экен туугандар. Андан үйдүн бул түштүк тарабынан көрүнүшү, бул жака квартирага киришет квартиранттар. Анан арты тарабында да мынакей жана айткандай фундамент куюлган, кирпичи даяр. Бул жакта дагы бир бөлмөлүү квартиранын планировкасы сыяктуу, ички тарабына душтары менен, шарты менен квартира салайын деген экен. Суулар уже киргизилиптир. Үйдүн арты тарабын караңыздар. Бул жакта да ушунча кенен бош жер, кошуна менен болгон чегарага чейин. Туугандар, бул объекттин баасы $150,000 сурап атыптыр. Дагы соодулашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0553 0098 78. 0553 0098 78. Экинчи номер 0553 89 15 88. Лайктан басыңыздар, Дордой базарына жакын жерден издегендерден бөлүшүңүздөр.